Мамлекеттик арзан турак жайга ээ болуунун жол жоболору улам жеңилдетилген системага айланууда. Президент Садыр Жапаров менин үйүм мамлекеттик турак жай программасын бекитүү жөнүндө жарлыкка өзгөртүүлөрдү киргизди. Эми мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому менен Элдик банк ачык акционердик коомунун топтомо ипотека продуктусун ишке ашырат. Топтолмо ипотека үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продуктусу болуп эсептелет. Ошол үлүштүк курулуш боюнча жарандар турак жайдын баасынын жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. Бирок тилекке каршы баардык эле жарандарда жарым акчасы жок. Ошондуктан банк аркылуу жарандар эсеп ачып, үйдүн наркынын 30%-ын чогултса, калган 20%-ын банк каржылап берет. Төмөн пайызда 5 жылдык мөөнөткө. Ишке киргизилип жаткан бул механизм баштапкы төлөмү жок, жалпы эле үйгө муктаж кыргызстандык жарандар үчүн иштелип чыккан. Анын алкагында ипотекалык кредиттин суммасы социалдык ипотека менен жеңилдетилген ипотека 4 миллион, ал эми арзан ипотека багыты 5 миллион сомго чейин. Ошол Элдик банк биздин ошол турак жай программасынын катышуучуларына чоң суммадагы акчаларды ошол турак жайдын баасынын 20%-ын күрөөсү жок каржылап берет. 5 жылдык мөөнөткө жылдык пайыздык чени 10%-тан. Бул өзүңүздөр билесиздер, ошол банктар азыркы күндө 20%-тан жогору 20%-тын аралыгында берет. Ал эми биздин турак жай программасынын катышуучуларына 10%-тан берет да. Анан тактап айтып койчу жагдай, бизде кезекте тургандарга бул топтолмо ипотеканын эч кандай тиешеси жок. Ал кезекте турган ошол социалдык ипотека, льготный, анан доступный ипотека багыты боюнча жарандар баштапкы төлөмү жок, кезек менен ала алышат. Жаңы топтомо ипотека механизми аркылуу батир алууну каалагандар алгач кыймылсыз мүлктүн алдын ала наркынан 30%-ын 6 айга банкка депозитке салышы керек. Андан кийин 20%-ын жылдык 10% менен 5 жылга насыя түрүндө күрөөсүз жана киреше документтерин тастыктоосуз алса болот. Бул баскычтан кийин мамлекеттик ипотека менен келишим түзүп, калган 50%-ы жылдык 8% менен 15 жылга бөлүп төлөө шарты менен батир сатып алууга мүмкүндүк түзүлөт. Бизден алган 20% бөлүгүн 5 жыл бою банкка төлөйт, анан биздин төлөп толук бүткөндөн кийин андан мамлекеттик ипотекалык компанияга дагы 15 жыл төлөйт. Ошондо общий срок 20 жыл болуп эсептелет. Эң биринчи шарт бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталынан каттоодон өтүш керек, жанагы турак жай программасынын катышуучу болуп эсептелиш керек. Андан кийин эсеп ачуу үчүн бул паспорт керек. Счет ашарда биз ошол программанын катышуусуна катышты беле же каттоодон өттү беле порталдан текшеребиз. Болгон документ ушул эле керек. Ал толуктоо эсеп ачыш үчүн бир канча жолу бар. Мигранттар үчүн эгерде өздөрү келе албаса, ишеним кат жиберип туугандар аркылуу ачса болот. Же болбосо биздин сайтыбыздан онлайн арыз калтырып ачса болот. Анан үчүнчү жолу, эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, банктын каалаган филиалына келип ачса болот. Белгилесек, учурда республика боюнча 40 миңден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Анын 20 миңден ашууну Бишкек шаарында болсо, калган 20 миңи аймактарда курулууда. Ал эми батир алуу үчүн кезекке тургандардын саны 38 миңден ашкан. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.